Stüdentler, 31 Ağustos Kırgız Respublikası'nın egemenliği gününden arналган майрамдык иш-чарабызга hoş келиңиздер. Сиздерди Жусуп Балас атындагы Кыргыз Улуттук университетинде көрүп жатканыңызга абдан кубанычтабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендүүлүгүбүзгө 34 жыл болуп, азыркы учурда мекенибиздин ар бир асыл инсандары конуп турган учур. 34 жыл деп айтууга оңой болгону менен, бул убакта Кыргызстан чоң жетишкендиктерге жетти. Бул биздин байлыгыбыз, эркиндигибиз. Ар бир кыргыздын жүрөгүн сыймыга бөлөгөн бул майрамыбыз кут болсун. Эркиндикте бейилгенин жайдары, желбиресин Кыргызстандын байрагы. Кыргыз Республикасынын кийими.
Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктоо сөзүн айтууга кезекте Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору, география илимдеринин доктору, профессор Чонтоев Токтурбек Токтосарды чагайсыздар. Саламатсыздар, урматтуу мектептештер, урматтуу студенттер. Негизи биз ушул бүгүн 31 анан эртеңки 1 сентябрда бир жакшы программа менен даярдалып аткан. Бирок бардыгыңыздарга белгилүү өкмөттүн токтому бир жума мурун чыгып, 1 сентябрдан 15 сентябрга чейин онлайн окууга туура келгендигине байланыштуу ушундай чакан шартта өткөрүүгө туура келип атат. Себеби дегенде токтомго баш ийишибиз керек. Бүгүн ушул колледждин балдарынын баарын чогултуп, биринчиден ушул зданиянын астында бир театрализованный чоң майрам кылып туруп, андан кийин анан сиздерди ар бирөөңүздөрдү өзүңүздөрдүн структурага бөлүштүрүп берели деген ойдо болчубуз. Ошондуктан бүгүн чогултпага дегенге байланыштуу кыскараак тез өткөрүүгө туура келип атат. Урматтуу студенттер, сиздерди өлкөбүздүн эң улуу майрамы болгон Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн бардыгыңыздарды куттуктайм. 31 август бул Кыргыз элинин кылымдар бою эңсеп келген улуу тилегинин ишке ашкан күнү десек болот. Бул күн биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн, эркиндигибиздин жана жаңы доорго кадам таштаганыбыздын символу. Урматтуу студенттер, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети эгемендүүлүк жылдарында жана ага чейинки тарыхый этаптарында өзүнүн улуу миссиясын Кыргыз элинин астында, Кыргыз мамлекетинин астында так аткарып келет. Быйыл университетибиздин 100 жылдык даңазалуу маарекеси белгилеген турабыз. Бул маарекени сиздер биринчи курска келип көрүп болосуздар. 24-25 октябрда Улуттук университеттин 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Bir кылымдын ичинде Улуттук университетти 192 миңден ашык диплом алган бүтүрүп, ушул Улуттук университеттен билим алып эле чыгып эмес, өлкөбүздүн бардык тармактарында иштеп, элибизге кызмат кылып келишет. Алардын катарында Кыргыз эл баатырлары, Кыргыз эл мугалимдери, Кыргыз эл жазуучулары, көрүнүктүү окумуштуулар, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, ошондой эле биздин арабызда бүгүн басып, кирип чыгып иштеп жүргөн 2 кыргыз эл баатыры жана Москва олимпиадасынын чемпиону Ханыбек Осмоналиев агайыбыз биздин арабызда иштейт. Ошондуктан бул биздин университетибиздин улуттук өнүгүүгө кошкон чоң салымдарынын далили деп айткым келет. Университетибиздин алгачкы бүтүрүүчүлөрү, өлкөнүн алгачкы кадрлары болуп, билим берүү системасына, мамлекеттик башкарууга, маданиятка жана илимге түптөөгө жана мамлекеттин өнүгүү өсүшүнө чоң салым кошкон кадрлар. Бүгүн да биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ар кайсы чөйрөдө эгемендүү Кыргызстандын сыймыктуу жүздөрү болуп, өз эмгектерин Кыргыз элине кызмат кылып келишүүдө. Кымбаттуу студенттер, эгемендүүлүк бул чоң мүмкүнчүлүк жана бул чоң жоопкерчилик ошол эле мезгилде. Өзгөчө быйылкы жылы университеттин кабыл алынган студенттер 100 жылдык маарекеге туш келген жаңы муун десек жаңылышпайбыз. Сиздер жанакы кылым тогошуп аткан мезгилдеки жалпы эле цивилизациянын өнүгүшүндөгү жаңы муундун алгачкы өкүлдөрүсүздөр. Ошондуктан Кыргыз эли, Улуттук университет, Кыргыз мамлекети сиздерден чоң үмүт артат. Сиздердин университеттин жаңы кылым
жылдың тарыхынан баштап жаңы буын катары билимге, илимге жана чыгармачылыкка умтулууңуздар менен мекенибиздин келечегине зор салым кошосуздар деген чоң үмүтүбүз бар. Ар бир ийгилигиңиздер бул улуттук университеттин жана эгемен Кыргызстандын ийгилиги болот деп эсептейм. Эгемендүүлүк бул бизди ынтымакка, биримдикке жана жараткандыкка чакырат. Biz birgeleşken hareketimiz менен өлкөбүздү өнүктүрүүгө, университетибизди дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине алып чыгууга, андан ары бийиктиктерге жетишүүгө чогуу hareket kılışımız gerek. Urmatlı stüdentler, dağlı jolu egemendүүлүк күнү менен куттуктайдагы эки сөз өзүмдөн эле жөнөкөй сөз менен айтканда, быйыл айтпадым, Улуттук университеттин 100 жылдыгын астында турабыз. Сиздер Улуттук университетти жөндөн эле тандап алган жоксуздар. Кыргызстандагы бардык окуу жайлардын флагманы деп аталып бул жөн эмес. Себеби дегенде сиздер алган диплом. Чет мамлекеттерге чыкканда бир да мамлекетте кайсы окуу жайы бүттү деп сурабайт. Бөлөк окуу жайлардын диплому нострификациядан өтөт. Улуттук университеттин диплому эч качан текшерүүгө не подлежит. Ошондуктан сиздердин тандооңуздар Улуттук университетти билим алууңуздар, терең билим аласыздар деген терең ишеничтемин. Ошол эле мезгилде мына биз сыймыктанып айтып атабыз, тарыхта биринчи жолу Улуттук университет дүйнөлүк жогорку окуу жайлардын арасында дүйнөлүк рейтингге кирди. Дүйнөдө, например, бүгүнкү күндө ошол 100 миң деген окуу жайлардын ичинен 1234 орунга илиндик. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Ошол эле быйылкы конкурста 26 мамлекеттен 10 миңден ашык окуу жайлар катышкан. Ошол окуу жайлардын арасында биз 1234 орунга туруп атышыбызда бул Улуттук университеттин потенциалы деп айтып келет. Бүгүнкү күндө биздин Улуттук университетте 30 миңден ашык студент, 2200 мугалим эмгектенет. Структуралар боюнча алып караганда 14 факультет, 14 институт, 4 колледж бүгүнкү күндө иш алып барууда. 150дөн ашык багытта адистиктерди даярдап атабыз. Ошондуктан ошол эле мен айтып аткан мугалимдердин арасында сиздерге сабак берген ага эжелердин арасында 2 академик, 4 мүчө корреспондент, мен айтып аткан 2 кыргыз эл баатыры, 1 олимпиада чемпиону, ошол эле мезгилде жана 2200 арасында 180ден ашык илимдин доктору, 570ден ашык илимдин кандидаты сиздерге сабак өтүшөт, сабак алып барышат. Ошондуктан бардыгыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, Улуттук университеттин студентимин деген акка татыктуу болуп, татыктуу билим аласыздар деген чоң үмүт артамын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сонда бүгүнкү 31 август Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк күнүнө арналган концерттик программабызды Назгүл Каныбек кызынын аткаруусундагы Кыргызымдын жигиттери аттуу чыгармасы менен улантмакчыбыз. Kırgızımdın jigitleri
Маржан тобунун солисти Назгүл Канбек кызы болду алдыңыздарда. Анда биз концерттик программабызды алдыга карай улантабыз. Алдыңыздарда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдында түзүлгөн этно бийчилер тобу өзбек бийи менен көркөм жетекчиси Максатбекова Айзада кол чабуулат.
Бүгінгі майрамымызда сіздерге азаттық туралы жағымды шығармасыменен Айдарбек Жұмабаев. Шетте 31 август Қырғыз Республикасының егеменділік күніне арналған майрамдық іс-шараларына соңына келіп жетті дейді. Жана ошондой эле Жусуп Баласак атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Акбал соосуна аттуу аткан быйылкы жаңы студенттерибизге алдыдагы окууларына ийгиликтерин кааламакчыбыз.